Миндар будачыл диний кызмат өтөгөн алгачкы робот. Ал Жапонияда Киотодогу Кодайдзи храмында кызмат өтөөдө. Будда диний кызматкерлери Миндар роботу жаштарды Будда динин түшүнүүгө көбүрөөк тартат деп үмүттөнүшөт. Диджейлер үчүн саатына 2700 км учуп, жерди айланып оюн зоог өткөрүү адатта оюна келбеген иш. Италиялык астронавт Лука Пармитоно эл аралык космос станциясынан эл ташыган кемеге чогулган музыка ишкооздоруна түз эфирде чыгармасын аткарып берди. Орбитага чыккан алгачкы диджей космоско учуу үчүн атайын сабак алган. Ал музыканын тили бир деп аны белгилегиси келгенин айтат. Лондон шаарынын борборундагы эл көп жүргөн аймакта жүздү тааныган аппарат колдонула баштады. Айрымдар муну ойлонткон нерсе дешсе, ишкер Аргент мындай технология элдин коопсуздугун камсыздайт дейт. Учурда бул каражат адамдардын купуялуулугун кандай сактайт деген суроо жаралууда. Булганган абаны тазалоонун жаңы жолу пайда болду. Мексикада бир компания шаарларга жасалма бактарды орнотууда. Бул колго жасалган темир дарактарга микро балырлар орнотулган. Балырлар абадагы көмүр кычкыл газын жана башка уулуу заттарды өзүнө сиңирип алып, кайра таза кычкылтек бөлүп чыгарат. Бул баарыбыз үчүн пайдалуу.